Замандаштар, Құдай бұйырса қол жақсы көнді. Обуфмен иштеп атып. Биздин президентибизге Кыргызстандын өзүнөн өндүрүшүнөн чыккан кожаларды, мисалы Булгар заводунда бул овчинада бут кийимдердин ичинде болот. Анан бул аябай жумшак болот. Могул болсо уйтерек. Анан гладкий кылып туруп, могул уйтерден паткылатын овчинадан кылып, таманы болсо такасын, подошвасын чепрак деп коет. Бул атайын ошо бут кийимдердин астына коет да. Азыр деле эң кымбат жана доллар турган бут кийимдердин астына чепрактар ушулар ушундан коет. Бир сөз менен айтайын, замандаштар. Биздин президентибизге Кыргызстандан өндүрүлгөн кожалардан бут кийим тигейин деп чечтим. Тиккенди дагы ручной работа. Бир машинка колдонулбайт. Жип колдонулбайт. Бүт кожа менен кожаны кайып, ошол калыпка келтирип, мындай айтканда, необычный, өзгөчө кылып туруп, ажыбызга бир белек калып атам. Анткени Кыргыз элинен дагы, Кыргыз элинде да ушундай өндүрүштө аракет кылалы деген менин оюм, максатым ошону брендке айландыруу. Кыргызстандан дагы ушундай ручной работа, кол эмгек дүйнө жүзүндө, негизи кол эмгек дүйнө жүзүндө бааланат. Ал эми ошол эле бааланган кол эмгекти брендовый деп коет эмеспи? Брендовый, мисалы кожа бренд да, кожа өзү бренд да, материалдардын арасында кожа өзү бренд. Бренд буюмдардан жазса, анда бренд болгонго өтө мындай ылдам таанылат, ылдам болот. Ошондуктан замандаштар, лайкты басыңыздар, эфирди бөлүшүңүздөр. Ушул биринчи чыгарылыш. Азыр жазып аткандарым баарын бүткөндөн кийин кандай президентке алып барып беребиз, кандай кылабыз, ошонун баарын бирге бололу, бирге кеңешиңиздерди бериңиздер. Лайктан басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Анан мындай бир кеңештериңиздер болсо, кеңешиңиздерди жазыңыздар. Менин максатым президентке бүт бар кыргыз уюнун терисинен, Кыргызстандан ийленген кожалардан ушундай колго бир станок жок, ушундай бут кийимдерди жазсак болот. Ушуну брендке чыгарсак болот. Ошону дүйнө жүзү бүгүнкү күндө буга чейин дагы кол эмгекти баалап келген. Демек бат бренд болот. Ушундай бир ой менен баштадым, замандаштар. Ушул кожанын баарын тааныштырып атканым ошол. Мына чепрак, муну таман жазайын, таман такалап жазайын. Муну паткалап кылам, муну бут кийимден үстү кылам. Анда эмесе, давайте лайктан басыңыздар, эфирди бөлүшүңүздөр. Баштап кетти. Бисмилла. Бүгүн канчасы? 26-сы. Бүгүн 26-сы. 28 экен. 28-и. Кеч айт болду, бүгүн 28-и. Бүгүн баштадык, замандаштар. Түшкү саат 1ден өттү. 1ден 10-15 мүнөт өттү. Баштадык, замандаштар. Президентке деп жасап баштабадым эле жана кожаданчы. Бүгүн саат 1ден 15 мүнөт өткөндө баштагам. 5,5 саат болду. 5,5 саатта моундай кылып туруп кердим, подкладын кылып, сыртын салып, көрдүңүздөр мондай туюк чыкты. Туюк эч жеринде шов жок. Бир жеринде шов жок. 5,5 саат кетти. Олтман тура элекмин азыр, ушунчалык ынтазарлык менен жазып атам. Мына анын астына кожа салдым, бычене ступенатор салдым. Кудайым буйрса монун баарын азыр тешем дагы кожа менен кайып тигип чыгам. Анан замандаштар, мен сиздерге ыраазымын. Азыр 5,5 саатта жакшы просмотр болуп кетип атыптыр. Дагы лайктан басып, комментарийлерди жазып, колдоңуздар. Минтип да жазыштыр кээ бирөө. Президентке Патгалинденбе, президент сен бут кийимиңди кийбей, сен мага бут кийим жасап бербей койгонсуң деп ушундай кээ бирөөнүн таарынышы бар экен. Анткени себеби мен башка бир модельдерди жазабайм. Ошон үчүн кээ бирөө мен айткан жасап бер дей берет, жазабайм да. Ошондой адамдар бар экен. Анан президентке эмнеге Патгалинден атасың деп, жок, мен президентке Патгалинденген жокмун. Замандаштар, мени туура түшүнсөңүздөр, мен президентке Кыргызстандан чыккан кожалардан ушундай ручной работа кылып, дүйнө жүзүнө Кыргыздын брендин чыгаралы деп атам. Бул жерде мен мына могул балыкка, могул пласкоус,
китайский могул бычак, ушул үчөө, анан могул штуцер, ушул менен иш кылып атам. Бул жерде машинка, чоң станок, эчтеке жок бул жерде. Бул жерде таптаза кол эмгек. Таптаза кол эмгек. Мына замандаштар көрсөңүздөр, мына ушундай бул эми интернетте аябай кымбат бут кийимдер бар, ошолор ушундай селине чыгат. Эми буюрса могу жерине мындай кылып жасайбыз, андагы чием, анда көргөзөм. Азыр ушул жерге чейин келгенин бир көргөзүп коеюн дедим, замандаштар. Лайктан басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Мен Кудай буюрса бүгүн түндө бүтүрөйүн деген оюм бар. Эгер алым жетсе, аракетимди кылам, бүтүрөбүз. Бүгүн болбосо эртең бүтүрөбүз, бирок сиздерге мен бат-бат чыгарып турам. Сиздер бөлүшүңүздөр, лайкты басыңыздар, колдон көргөзүңүздөр. Мен дагы жолу айтып коеюн. Өсөр өзүн сыйлайт дейт. Мен Кудай буюрса коомду президентке тиксем, андайын атама бирди тигем. Эки гана кишиге тигем, ушундан Кудай буюрса. Эки гана кишиге тигем. Анткени мунун жазалышы аябай огор. Жазаса элдин баарын эч жагы жаза бермек. Мындай туюк азырынча Кыргызстанда жок. Мындай туюк бут кийим азырынча эч жерде жок. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Бул эми азыр бүткөндөн кийин укмуш чыгат. Менин көз алдымда турат. Лайктан басыңыздар, бөлүшүңүздөр, колдоп отуруңуздар. Мен Тапи. Президентибизге айтып өттүм эле го, тиги 5 шофу жок, тигичтери жок кылып чыгарабыз депчи. Мына азыр бул патлаты могул бул овчина деп коет, койдун терисинен жасалат да. Бул аябай жумшак болот. Подкладышный ушундай болот да. Анан ар бирин көргөзөйүн деп сиздерге көргөзүп атам. Акырында келтирип чыктым. Муну кериш кыйын да, кериш кыйын, анткени бул отургузуш, селни терни мүнткөл отургузуш кыйын да. Аккуратно иштеш керек. Эми буюрса мунун үстүнө көрдүңүздөр, мондай туюк чыкты. Туюк эч жеринде шов жок. Бир жеринде шов жок. 5,5 саат кетти. Олтман тура элекмин азыр, олтман тура элекмин. Ушунчалык ынтазарлык менен жазып атам. Мына анын астына кожа салдым, бычене ступенатор салдым. Эми Кудайым буюрса монун баарын азыр тешем дагы кожа менен кайып тигип чыгам. Кожа менен кайып тигип чыгам. Замандаштар, монтип айтып атпадым беле, президенттин бут кийимин ушу балка, только ушундай балка, проводник тешкенге. Анан клещи деп коет. Ушулар менен гана иштеп атам. Бул жерде эч кандай чоң станоктор жок. Ручная работа, караңыздарчы. Эч жеринде шов жок. Сельни чыкты, Сельниев. Байкадыңыздарбы? Сельниев. Негизи могу жерде шов туруп атат го, жок. Могу жерлерде шов туруп атат го, жок. Сельниев. Эми монун чекесин сонун кылып өрөбүз. Азыр мен могу жерде кожа менен өрүп чыгам. Өрүп чыгам дебедимби? Мына моундай кылып сонун кылып өрүп атам. Көрдүңүздөрбү? Кожа менен өрүп атам. Бир жип жок, көрдүңүздөрбү? Президентибизге деп жазып атпадым беле? 3-чү бөлүгү бул Кудай буюрса эми сиздерге 4-чү бөлүгүндө чыгарам. Мунун таманын кандай жасайм көрүңүзбү? Бул кожанычы чоюп туруп тарткан сайын бул аябай сонун кармайт бири-биринчи. Кысып калат да кожа. Аябай сонун кысып калат. Жиптен да жакшы зат болчу. Мына монтип кожаны өрүп атам, көрдүңүздөрбү? Лайктан басып, лайкты басыңыздар, жакшы каалоо тилекти жазыңыздар. Кыргызстандын брендин чыгарабыз. Дүйнө жүзүндө Кыргыз брендин чыгаралы. Кыргызстандан ширеңке чыкпайт дейт го. Давай чыгарабыз. Чыгарабыз, Кудай буюрса, колдон келген нерселердин баарын чыгарабыз. Мен колуман бул келет, мен ушуну чыгарайын. Сиздин колуңуздан эмне келет, сиз да бренд кылыңыз. Кыргызстанды көтөрөлү. Алтын баш аман кезде, өмүрдү Кудайым берген кезде, ден соолукту берген кезде Кыргызстанды көтөрөлү, замандаштар. Биз көтөрбөсөк ким көтөрөт? Ушунун баарын, ызыганын, баардык нерсесин кол менен сезип, замандаштар, жана президентке бут кийим жасап атам дебедим беле. Өзүңүздөр лайктан басып, айда сонун колдоп атасыздар. Ыраазычылык, Кудай буюрса. Жана экинчи бөлүк 50,000 просмотр болду, замандаштар. Экинчи бөлүк 50,000 болду. Биринчи бөлүк 10,000ден ашты. Азыр эми 3-чү бөлүк, могу 4-чү бөлүк. Мен иштеп атканыма, замандаштар, саат 1ден 15 мүнөт өткөндө баштаган түштөчү. Биринчи бөлүк ошондо чыккан. Ошондон бери тын элекмин. Жана ужин кылып, бир 15 мүнөткөй тынып иштедим, чай иштим, анан кайрыле баштадым. Жалпы могул азыр кылып аткан иш 9 сааттан ашык иш болду. 9 сааттан ашык иш болду. Ошон эмне сиздерге көрсөтүп коет дедим. Анан мен президентке ушул
Кыргызстандан өзүнөн чыккан кожадан өзүбүз ушу кыргыз балдар ушундай дүйнөлүк деңгээлге чыгара тургандай брендтик кийим жасайлы, ошону эң биринчиден тааныштыралы, сөз менен эмес, иш менен кылалы деп туруп, мына Кудай буйрса баштадык. Азыр могу чепрак деп коет. Муну чепрак деп коет. Бул таманга чаптырат, жана кымбат кийимдердин таманында бар го. Мунун катуулугу аябай катуу. Көрдүңүздөрбү? Аябай катуу. Бул ошо атайын таманга ылайыктуу да. Эми Кудай буйрса чарчаган жокмун, бирок аябай ушунчалык бүткүм келип иштедим. Анан эми азыр эс алайын Кудай буйрса. Замандаштар, эрте менен Кудай буйрса туруп алып кайра баштайм. Сиздер болсо лайк басып, колдоп, бөлүшүп, ушундай кылып туруңуздар. Анткени себеби ошо кыргыз өндүрүшүн баарыбыз биргеликте президентке жеткиребиз. Баарыбыз биргеликте көрөбүз. Президент кандай кабыл алат экен, кожасы да өзүбүздүн уйлардын терисинен, өндүрүштө өзүбүздөн, жасаган да өзүбүз. Бүгүнкү күндө ушундай бир сонун бир ой менен жасап атам. Замандаштар, бирге болуңуздар, лайкты басыңыздар, катталыңыздар. Бирге Кыргызстандын брендин бирге көтөрөбүз. Бул Кудай буйрса сиздердин да сыймоюңуздар болот. Анткени кол эмгек дүйнө жүзүндө бааланат. Мен муну эч кандай бир машинкасы жок, бир чоң оборудованиясы жок, бүт баарын колго жасап атам. Бүт баарын колго белгилеп коюп, бир жеринде шов жок. Көрдүңүздөрбү? Сени чыккан. Эми эртең Кудай буйрса могун чекесин өрүп, бирге болобуз. Сиздер лайкты басып, катталып туруңуздар. Таң атканда Кудай буйрса аткан таңда бирге кезигебиз. Мен сиздерге ыраазычылык билдирсем, мындан ары бир кадамдын артында 1000 кадам деп биринчи кадамды кыл деп, артында сиздер барсыздар. Терең урматтап, алмаз өмүр. Президенттин бут кийимин айтып атпадык беле? Мына чекесин болсо сонун кылып тарттык, асты чепрак кожа Кудай буйрса. Эрте менен келип алып эле 6да ишти баштагам. Азыр такаларын жасап атам. Мына моундай чепрак кожадан болот. Чепрак кожадан мындай аябай катуу булчу. Эртеден бери 1,5 саат болду окшойт кескирип атканыма. Азыр ушуну кылып туруп, анан тигил жакка барып, азыр таштетем. Көрөсүздөр. Мына жана тамандарды жасап келем дедим беле. Тамандарды чаптадым. Бул болсо мондай чепракта жасалат. Чепрак деген кожа калың стандарт такалар көрдүңүздөр. Могу жер мындай болот да. Могу жерге отуруш үчүнчү. Президенттин бут кийин жасап атасың, не болду деп уже чалып сурай баштады. Урматтуу замандаштар, чоң ыраазычылык, 400 миңден просмотр ашты, лайк 10 миңден лайк болду. Мен мындайды күткөн эмесмин дегендей болду да бул жагычы. Анан азыр болсо Кудай буйрса мына президенттин сиздерге отчет берип коеюн. Ар бир чыгарылышты өзүнчө чыгарып атам. Бул чыгарылышка дагы лайктан басып, бөлүшүп, колдоп отуруңуздар. Өтө жакшы дем бердиңиздер мага. Кудай буйрса мына такасын жасап атам. Такасы бүткөндөн кийин могул жерди өрөбүз, кесип алыпчы. Аны да сиздерге көргөзөм. Азыр болсо отуруп алып, эртеге 6дан бери келип алып, мондай кылып могу жер өлө аябай катуу кожа да. Ошону мындай кылып могу жерин мондай стандарт таккандагындай чуңкур кылыш керек да. Анан муну наждакка тартсаң, бул кожа жешилбейт. Наждакка жешилбейт да. Көп жешилбейт. Андан көрөп монтип туруп, алмаз эмне китайский бычак менен колдонуп атасың деп комментарий жазбаңыздар. Атайын сапожный деле бычагым бар, бирок бул минте оялбайт да. Бул гибкий болуп оюлат да. Мына ушундай замандаштар, бөлүп туруңуздар, лайкты басып туруңуздар, бөлүшүңүздөр, катталыңыздар. Кудай буйрса, бул ийгиликти акырына чейин чогуу көрөбүз. Терең урматтап, алмаз өмүр. Замандаштар, эрте менен 6да баштагам. Президентибизге кийим жасап атабыз дедик беле. Буюрса 7-чи чыгарылыш болот. Эрте менен 6дан бери азыр 12ден канча мүнөт өттү? 12ден 13 мүнөт өттүр. Такасын араңгызатыптыр. Такасы 1, 2, 3, 4 катар кожа така болду. 4 катар чепрак кожа болду. Көрдүңүздөрбү? Кудай буйрса, бүгүн кечке чейин полный бүтүргөнгө аракет кылам. Биз менен болуп туруңуздар, лайктан басып, колдоп туруңуздар. Жалпы элге рахмат. Мага да бир кубанычтуу нерсеси. Москвада мастер кыргыз балдар, байкелер бар экен. Алар чалышты. Çalıp bana verişti. Ben ayrıca razı oldum, kuvandым, rası ile başlap durmayın депчи.
Анан Кудай буйрса баарыңыздар колдоп атасыздар. Өтө көп лайктар басылып, өтө көп просмотрлар болуп атат Кудай буйрса. Мына эми муну баягыдай таштап атам. Андан полировкалары майламай, андан кыры мындай кесип өрмөйлөр бар Кудай буйрса. Биз менен болуп туруңуздар, лайктан басып туруңуздар Кудай буйрса. Бүгүн эртең президентке деп арнаган атайын Кыргызстандын өндүрүшү кожаларынан бери могу жерде бүт Кыргызстандыкы, таманда Кыргызстандыкы, сырткы кожасы, овчина, үй ичиндеги кожасы бүт бар Кыргызстандыкы. Менин максатым Кыргызстандагы чыккан кожалардан ушундай кымбат бут кийимдерди жасаса болот дегенде президентке сөз менен эмес, иш менен көргөзөйүн деген ойдо ушул жерде иш алып барып атам. Колдоп туруңуздар. Кудай буйрса дагы чыгарылыштарды чыгарып турам. Бардык чыгарылышты көрүп чыгыңыздар. Ассаламу алейкум замандаштар. Кутмандуу таңыңыздар менен. Замандаштар менен өтө кубанып турам. Таңкы саат 5-тен 55 мүнөт өттү как раз. Мен болсо турдум, ойгондум. Президенттин бут кийимин баштайын дедим. Комментарийлерге кирип карадым. Рахмат эл журт. 400 миңге чукул просмотрлар болуптур таң атыкча. 386 миң. Акыркылары жок дегенде 30-40 миңден болуптур. Кечеки видеомчу. Чоң рахмат. Сиздерден ушунчалык катуу дем болгондуктан мен дагы азыр жакшы эс алдым. Таңкы саат 5:55 болду. Турдум, азыр барып туруп ишимди баштайм. Замандаштар, президенттин бут кийимин баштайм Кудай буйрса. Бирге болуп туруңуздар, жакшы кабыл келиңиздер, жазып туруңуздар, бүтүрүп Кудай буйрса бирге Кыргызстандын өндүрүшүн президентсиз ажообузга бирге көргөзөбүз. Баарыңыздарга бүгүн Кудай Таалам эч нерсесин аябасын, аман болуңуздар, иштериңиздерди ийгилик коштосун. Терең урматтап, алмаз өмүр.